Мен азыркы учурда чоң көйгөй эмес, бирок адам табияты суусап турган бир адамгерчилик сапат тууралуу айткым келип турат. Анын ичинде аял баалуулугу. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманбап коомдо кыргыз аялдын орду кандай? Кыргыз аялы чектен ашып кеттиби же чегине жете элекпи деген суроолор мени көп түйшөлтүп келет. Ошол себептен мен аялга негизи эле үй бүлөлүк баалуулуктарга тиешелүү болгон көп маселелерди баягы коомго айтып, ой пикиримди таңуулабасам дагы ачык айтып жүрөмүн. Бүгүнкү күндө аял, кыргыз аялынын орду кандай? Кыргыз аялынын орду деги эле азыркы коомдо барбы же жокпу деген чоң суроо турат. Негизи кыргыз аялынын коомдо болобу же бүткүл тарыхта болобу же бүткүл аялзат табиятында болобу орду зор деп мен баса белгилеп айтып кете алам. Бирок бүгүнкү күндө ошол зор ордун жоготуп койгону өтө өкүнүчтүү. Кыргыз аялы эмне кылып ордун жоготту? Кыргыз аялы өзүнүн баалуулугун, аялдык табиятын, энелик сапатын тилекке каршы экинчи орунга коюп калды. Эң биринчи орунда баягы материалдык баалуулуктар, бир күнүмдүк жыргалчылык баалуулуктар туруп калды. Бул ачык чындык, бул болуп турган жашоодогу фактылар. Илгерки кыргыз аялы менен бүгүнкү кыргыз аялын салыштырсак, асман менен жердей деп салыштыруудагы баягы чеги жок болуп калат. Илгерки кыргыз аялы бул кыргыздын чыныгы баатырларын, кыргыздын чыныгы тукумун тарбиялаган улуу инсандар, улуу энелер болгон. Ал эми бүгүнкү күндөгү кыргыз аялы тилекке каршы биздин баатырларды, Манас атабыздай болгон баатырларды тилекке каршы тарбиялап чыга албай жатат. Биздин кыргыз аялынын кемчилиги, катасы ушунда деп ойлойм. Эгерде бүгүнкү күндө кыргыз аялы өз ордун таап, келечек муунга татыктуу тарбия бербесе, анда келерки 50 жылдык болобу, 100 жылдык болобу кыргыз улутунун тукуму кандай орунду ээлеп калат, мен айта албайм да. Баягы айта албайм, алдым караңгы деген сыяктуу бир жакшы сөз бар. Андыктан мен кыргыз айымдарын биримдиктүү болууга, келечек муунга татыктуу тарбия берип, эң биринчи орунга энелик сапатты, аялдык таза, тунук сапатты биринчи орунга коюшун чакырып кетет элем. Бүгүнкү күндө ар кандай маселелер туулганда, мисалы азыркы учурда талаш маселе болгон, бул гендердик тең укуктуулук деген бир түшүнүк кирип келди. Мен бул түшүнүктү батыштан келген, кыргыздын менталитетине таңууланган түшүнүк деп билемин. Ушул нерсе баягы кыргыздын таза баалуулугуна, тарыхына, маданиятына, тилине, дилине, рухуна чоң балта чаап атат деп айта аламын да. Себеби бул тең укуктуулук деген нерсе, жанакы жогоруда айтып кеткендей, кыргыздын менталитетине эч качан төп келбеген башкача бир саясат. Кыргыз өзүнүн таза табияты, таза суусу, таза жаратылышы жана эң жөнөкөй адамгерчилик сапаты менен бийик. Ал эми гендердик тең укуктуулук деген түшүнүк бардык ушул нерсени жокко чыгарат. Бул жерде бүгүнкү күндө кыргыз аялы кыргыз эркеги менен тең тайлашып, ортодо кандайдыр бир орун алмашып, жарышуу жүрүп жатат. Эркек менен аялдын орду алмашып калды. Бул нерсе эч качан мындай болбош керек. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк институттун урашы, бүгүнкү күндөгү социалдык абалдын оорлошуп кеткенинин түпкү себеби ушунда деп билемин. Андыктан ар бир кыргыз айым өзүнүн үйүндөгү
дастаркондогу ордунан баштап коомдогу ордуна чейин изилдеп, өзүнүн өзөгүнө кайтып, өзүнүн ордун билиш керек. Анын сыңары эркектер дагы кыргыз аялынын алдында, үй бүлөсүнүн алдында, мамлекеттин алдында, тарыхтын алдында, улуттун алдындагы өзүнүн милдетин, жоопкерчилигин так билип, улут үчүн, эл үчүн, келечек үчүн, кыргыз аялын дагы келечектеги муунду дагы тарбиялоого бел байлашы керек. Ушул жогоруда айтып кеткен баалуулуктарга мен тарбия тууралуу дагы кошкум келет. Бүгүнкү күндө заманбап жашоодо биздин жаштар, мен түшүнсөм дагы кээде түшүнбөй кетем кандай нукта баратканын. Албетте илим, инновация, техниканын өнүккөн заманы дейбиз, интернеттин аркасынан чуркайбыз, бирок биздин түпкү тарыхыбызды унуткан чыгарбыз. Мейли бизден улуу муун азыркы күндө аз калды. Улуу муундан тарбия алган орто муун кийинки бизге эч нерсе калтырып бере алган жок. Баягы улуттук баалуулуктарды, каада салтты, үрп адатты жөнөкөй бата бергенди болобу, же болбосо жөнөкөй баланы бешикке бөлөө болобу, ушундай бир асыл бир даңазалуу сапаттарыбызды келечек муунга тарбия катары бере албай жатышат орто муун. Бул өтө чоң катачылык. Бирок биздин муун, азыркы муун ушул нерселерди, катачылыктарды оңдобосок, биздин кийинки муун такыр талкаланып, бир маңкурт, бир тарыхы жок, улуту жок, тили жок, дили жок бир пенделерге айланат деп мен ойлойм да. Бүгүнкү жаштар тарыхты изилдеш керек, бүгүнкү жаштар улуу муунду сыйлашы керек, бүгүнкү жаштар издениш керек, бүгүнкү жаштар орто муундан эмне үчүн ушундай болуп калды, эмне үчүн силер бизге татыктуу тарбия бербей жатасыңар деген суроону кайра бериши керек. Эгерде ал нерсе болбосо, анда биздин кыргыз улутунун баягы тарыхтан чийилгени деп билемин да. Биз кылымдарды карыткан улуу элбиз, бекеринен бизде башка улуттар Азиянын арстандары деп суктанышып, бекеринен айтпаган чыгар. Биз ошол улуттук баалуулуктарыбыз менен кыргызбыз, өзүбүздүн менталитетибиз менен кыргызбыз. Ошол нерсебизди бүгүнкү заманбап жашоодо биз даңазалап чыгарып, жет атабызды билбесек, санжырабызды билбесек, анда биз кийинки муундун алдында, балдарыбыздын алдында уят болуп калабыз дагы. Бизден ушул күндү кыргыз эгемендүүлүгүн сактап берген биздин ата бабаларыбыздын алдында бир чоң күнөө кылган болобуз деп мен ойлойм. Андыктан мен жаштарды кыргыз улутун сактоого, кыргыз тилин сактоого, кыргыз дилин сактоого, улуттук баалуулуктарды кийинки келечекке сактап мурас катары калтырууга, изденүүгө чакырып, бир чоң бир көч баштайлы деген чакырыкты таштап кетет элем. Азыркы күндө мен жөнөкөй бир адамдык баалуулук менен материалдык баалуулук тууралуу дагы айткым келет. Бүгүнкү күндө адамдар тилекке каршы эң сонун жөнөкөй адамдык баалуулуктан материалдык баалуулуктарды жогору коюп алып, дос болобу, душман болобу, бир тууган болобу, жакын болобу, алыс болобу, бардык нерседен ушул материалдык баалуулуктарды өйдө көрүп калганы бул өтө өкүндүрөт, капа кылат. Материалдык баалуулуктар баягы досторду бири-бирине душман кылат экен, бир тууганды бири-бирине чоочун кылат экен. Керек болсо ата эне менен баланын ортосунда дагы бир чоң ажырымды таштап коет экен. Андыктан материалдык баалуулукка көбүрөөк басымдуулук кылбай, биз ички дүйнөлүк таза адамдык сапатка басымдуулук кылсак, ошол жогору орунда туруп, биз баягы мамлекет ичинде мамлекетибиздин келечеги үчүн бир чоң дагы салым кошкон болобуз. Андыктан биз пейилибизди оңдойлу, таза ойлорду ойлойлу, жакшылыкка ар дайым жакшылыкка умтулуп, алдыга деген жакшы асыл сапаттар менен, ураан менен бири-бирибизди алдыга чакыралы. Коомдо жарымы туура көрсө, жарымы каршы чыккан
пикир жараткан бир көйгөйлүү теманы көтөрүп келемин. Ар кандай тоскоолдук болсо дагы ошого карабастан мен ушул маселени айта беремин, айта бермекчимин. Баягы аягына чейин чыкмайынча ушул маселенин артында жүрө бермекчимин деп айтам. Бул маселе баарына белгилүү болгондой көп аялдуулук маселеси. Көп аялдуулук маселеси дегенде тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин коом киндиктен өйдө ойлоно албай калыптыр. Мен ушул нерсени изилдеп чыктым. Негизи бул маселени көтөрөрдөн мурун мен бир 7 жылдык бир изилдөөм кеткен. Бул жөндөн жөн эле келип чыккан жок. Биз бүгүнкү күндө светтик өлкөбүз, демократиялуу коомбуз деп айтабыз дагы, бирок ошол эле учурда адам укугу деп дагы айтабыз, бирок ошол учурда кандайдыр бир деңгээлде жазылбаган мыйзамдар менен адамдардын укугу дагы тебеленип келет. Мен бул маселени көтөргөнүн себеби бул бир гана аргументке тиешелүү эмес. Бул жерде бир канча аргументтер бар. Ал жерде ошол эле эң биринчи орундагы аялдардын укугу, эркектердин үй бүлө алдындагы жоопкерчилигинин жоктугу, балдардын келечек муундун келечеги, биздин тарбияланып атасыз өсүп келаткан уул кыздарыбыздын келечеги, улут маселеси, чет мамлекетке сансыз турмушка чыгып, бирок ажырашып, же болбосо жанагы жогору айткандай материалдык баалуулуктун артынан ээрчип кеткен биздин жаш кыздардын бүгүнкү күндөгү жүрүм турум сапаттары, ушул маселенин баарын камтып, анан мен көп аялдуулук маселесин көтөрүп чыктым. Эмне үчүн ушул бир гана ушул маселеге баарын чектедим? Себеби мен жогоруда санап өткөн аргументтер, жогоруда санап өткөн көйгөйлүү маселелер бир гана ушул маселе аркылуу чечилет экен. Көп аялдуулук маселеси десе эле, бул деген мыйзам кабыл алынса, эркектер 2-ден 3-төн 4-төн аял алып жатып калат эмес. Бул жерде ар бир аял өзүнүн ордун билет, ар бир эркек үй бүлө алдында жоопкерчилигин сезе билиши керек. Ар бир жаш кыз өзүнүн тагдырын талкалай турган бир кадамга баргандан мурун ойлонуш керек деген бул жерде чоң бир ойлор жатат. Бул жакта үй бүлөлүк бир чоң социалдык идеология жатат. Мен андыктан ушул маселени үстүртөн карабай, киндиктен ылдый карабай, терең карап, келечек үчүн, биздин келечек балдар үчүн, атасы жүрсө дагы атасыз өсүп аткан биздин келечек үчүн бир терең маани берип ой чаптырса деген ойдомун. Мен буга чейин бир сөзүм бар эле, бир доорду садага чапсак, 1000 доорду түбөлүктүүлүктү сактап калабыз деген бир сөзүм бар. Бул албетте оор процесс. Бул бир күндө же бир айда же бир жылда чечилчү маселе эмес. Бул кеминде 10-15 жылды чапчы турган процесс. Эгерде бүгүнкү күндө азыркы учурда биз ушул маселени көтөрүп калбасак, анда эртеңки күнү кеч болуп калат. Эмне үчүн мен аял катары ушул маселени көтөрүп атам? Себеби аялдардын ичинде бул маселе өтө көйгөйлүү болуп, бүгүнкү күндө аялдар тең тайлашып, коомдо кандайдыр бир деңгээлде алдыга умтулган бир чоң иш жаратса дагы, аялдык табият түпкүрдө, жүрөктө ыйлап турганын көрүп, мен ушул маселени көтөрүп чыктым. Андыктан мен баардык аял затын ушул маселеге терең карап, бир жакшы ой жүгүртүшүн суранар элем.